Assalamu alaikum, кандайсыңар? Жомкам мынтип тамак кылып атат. Аш басатыңыз ба? Бүгүн аш басып атабыз. Ашты көрүңүздөр. Кандай оюм чачылып кете элегенде, оюм бөлүнүп кете элегенде бир нерсени сурап, бир нерсени сиздер менен тактап алайын дедим. Бул жака айылга келгенибизге 2-3 күн болду. 2-3 күндө мындай отуруп, өзүң менен өзүң эч ким мешать этпейт, өзүң менен өзүң сүйлөшүп, алганга өтө убакыт дагы болду, и возможность дагы болду, өтө пайдалуу дагы болду. Ошол ойлонуп туруп бир суроо келди да башымачы. Силерде да болгон, бирок силердин оюңарды уккум келип атат. Именно силерде кандай болгон деген келинчегиме суроо берейин дедим. Бул суроо бере турган суроону мен алдың деле билгем. Бирөөдөн укканмын, бирок эстей албайм кимден укканын. Анан бир берип көрөйүнчү дедим. Айттым келинчегиме. Сен билесиң мен ким менен сүйлөшөм, ким менен отурам, ким менен жүрөм, кандай адамдар менен курчап турат. Анан кантип ойлойсуң, кимиси мага кандай мамиле кылат, кандай максатта мамиле кылат. Билбейм, аял зат кала табам. Ушундай дар берип койгон, ушундай сезүү орган өтө күчтүү иштейт экен. Ошентип сурадым. Анан сени могул досуң колдонот дейт. Могул досуң сага жакшы мамиле кылат, жаныңда болот. По факту ошондой эле болуп калат, раст кылатчы. Просто мен таң калган жерим, аял киши сени со сторонунда сурасаң айтып берет экен да. Бул айтайын дегеним аял кишинин сөзүнө киргиле, аял кишинин сөзү менен жүрүп калгыла деген жерим жок. Бирок по факту айтып коюп атат. Ошентипчи. Силерде да болобу, канчалык деңгээлде туура ушул нерсечи? И силерде болсо кандай болгон? Ошо оюңарды жазып койгула. Мага кызык, негизи чынын айтканда.